жерде биздин жалаң ушул айылдан тууган уруктарыбыз, ата бабаларыбыз, ата энебиз, атам жатат, апам жатат, менин бардыгыбыздын ошо ата энелерибиз ушул жерде. Агаларым жатат мына жерде. Так, ушул жерде деп калабыз да. Акыры барып ушул жерди биз жердейбиз да. Анан маган анча-мынча суроо берип калышат, анча-мынча сүйлөшүп отуруп калабыз Бишкекте. Анан айтышат, баары өтөбүз да. Анан мен айтам, эгерде мен ушу дүйнөдөн өткөн болсом, мени айылга апарып, айылдагы мөрзөгө койгула деп айтам да. Балдарыма да ушуну суранам. Айтышат да, жок, сиз эми дейт, мына жерде ошол жалаң мамлекетке чоң кызмат кылган, башка кылган адамдардын өзүнүн чоң мөрзөсү бар. Ошол жерге калтырса керек. Мына деп ошентишет да. Мамлекетте көптөгөн эмелериңиз бар. Мамлекетибиздин кыргыз элинин баатырысыз, ушул жерде калтырса керек сизди дейт. Мен айтам, жок деп. Эми адам өткөндөн кийин сүйлөй албайт да ушечи. Айта албайт. Ошо керез болуп айтылып калсын деп башынан айтып кетем да мен жүрөм да. Бир күн биз да өтөбүз. Кайсы бир күндөрү да. Ошондо балдарыма эми айтам да, мени ушу айылдагы мөрзөгө атам менен апамдын жанына апарып коесуңар депчи. Атам менен апамдын жанында өзүм ушу алып койгон жер да бар. Мен ар дайым Молдекеге айтам. Молдеке ошол жерди эч кимге бербе депчи.